Бүгүн 20-апрелде өтүп жаткан Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык маданий иш-чаранын алкагында түрк элдеринин Сулайман Тоо ынтымак жүрүшү Алымбек Датка этнографиялык комплексинен башталды. Эл аралык иш-чарага катышуучулар Курманжан Датка көчөсү менен жүрүш жасады. Бизге гана эмес, мен энди билем ғой, казак менен кыргыз бир тууган, биздин салт дастурларыбыз бирдей. Бирок Европадан келген, башка жактардан келген, büyük элчилер ар тараптан келген. Солардын бәріне бүгүнкү күн үлкөн бир мереке болду. Үлкөн бир таанышуу болду түрк дүйнөсү менен, кыргыздардын өнөрү менен, тарыхы менен, кыргыздардын бай өзүнүн өнөрү менен. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов, Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, чет элдин маданият министрлери, элчилер, маданият өкүлдөрү, көрүнүктүү коомдук ишмерлер жөө жүрүшкө катышты. Мында чет элден келген бардык өнөр адамдары өздөрүнүн туусун көтөрүп, улуттук кийимдерин кийип, түрк тилдүү элдердин ынтымакташтыгын бекемдеди. Мага бул жүрүш өзгөчө таасир калтырууда. Бул жерде бардык түрк элдерин көрүүгө болот экен. Мен Кыргызстанга биринчи жолу келдим. Баары эң сонун, абдан жагып жатат. Кыргыздар абдан меймандос эл экен. Бул жака келгенден бери ар кандай кооз көрүнүштөр, сыйдын гана үстүндө жүрөбүз. Ынтымак жөө жүрүшүнө катышкан ар улуттун өкүлдөрү өзгөчө шаңдоо жүрүп, жүрүштө ырдап бийлеп улуттук маданияттын көрсөтүштү. Атай кетсек, Ош шаарында жашаган башка улуттун өкүлдөрү да катышып жүрүштүн көркүн ачты. Бүгүн Ош шаарында түрк элдүү улуттардын этно маданий фестивал болуп жатат. Этно маданий фестивалы бүткүл түрк тилдүү элдерди ынтымакка чакырат. Биз окшогон көч баштаган энелер бардык элдерди, түрк тилдүү элдерди ынтымакка чакырат. Дайыма ушундай элдердин достугу, улуттардын достугу улана берсин. Топоздор, төөлөр, аттар менен жүрүшкө чыккан адамдар Кыргызстандын алыскы аймактарынан атайы эл аралык иш-чарага катышуу үчүн келишкен. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына биздин алдыбызда, артыбызда жалаң ушул түрктүү элдердин достугу майрамы уланууда. Майрамыңыздар кут болсун. Мен Башкортостандан келдим. Мына башкорт кыздары менен бүгүн сыгыш яһанык. Менде барлык түрк халыктарды селемлейм һәм уңуштар гана телеп калам. Азыркы учурда Түрксойдун жөө жүрүшүнө кетебиз. Аябай кызыктуу жана кооз болуп жаткан учуру. Жүрүшкө 1000ден ашуун адам катышып, шаар тургундарын көңүлүн жагымдуу көрүнүштөр менен бурду. Көчтүн жүрүшүндөгү адамдар Алымбек Датка эс алуу багынан Курманжан Датка көчөсү аркылуу Ахматбек Сүйүнбаев атындагы борбордук стадионго чейин барышты. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдаматулу, Ош ТВ жаңылыктар.